Birinci mikrofon. Рахмат. Эми кээ бир депутаттар капа болбогула төө десе б деп атасыңар да. Биз эмне дедик? Конституциянын ичине кирип талкуулап атабызбы? Биз регламент боюнча кетели деген сөздү айтып атсак, чыгып эле конституцияны колдойбуз, Жапаровду колдойбуз деп кыйкырып атышат да. Туугандар, Атамбаевдин учурунда анттым эле мынттым эле деп азыр баатыр болуштун кереги жок. Ал учурда силер Атамбаевга эмне дегенсиңер? Анын жообу берген жообу баарыбызга белгилүү. Эл абдан жакшы билет. Парламенттик башкаруу жөнүндө дагы мындай көп нерселер айтылып кетти. Туугандар, мына азыр көбүңөр этегинен намаз окуп аткан Ташиев, Жапаров ошол парламенттик башкаруунун үзүрү менен келип бул жерде Келдибеков төрага болгон. Бүт ошол парламенттик башкаруудан шайлоонун таза өткөндүгүнөн, биометрикалык система киргенинен ошондой жакшы иштер дагы болгон өз убагында. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз баш мыйзам жөнүндө айткан жокпуз. Биз регламент бүгүнкү киргизүү, күн тартибине киргизген мыйзамсыз деп биз ошону айтып атабыз. Экинчиден сунуш бергиле. Биздин сунушубуз так даана белгилүү. Азыркы баш мыйзамга тийбеш керек. Диктатуралык жеке басар бийликти орнотконго каршы болушубуз керек. Бир дагы беренеге тийбей ушул боюнча кетишибиз керек деген сөз. Мына азыр регламент эмес, баш мыйзам азыр бузулду. Биз азыр аракеттеги конституция менен иштеп атабыз да. Кече президенттин аппарат башчысы бүт өкмөт мүчөлөрүн чогултуп алып, өлкөнүн өнүгүү стратегиясын талкуулап отурат. Президенттин аппарат башчысы баш мыйзам бузулду да. Тебелен отпай эмитен эле. Дастан Далбаев туура айтты. Биз мыйзам менен эмес, түшүнүк менен жашап калдык. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу коллегалар, мындай айтышканда биз чыгып регламенттин беренелерин айтып, ушул жерде туура эмес болуп калды, күн тартибине алып чыккан мыйзамсыз деп айтып атабыз. Силер болсо таптакыр мындай башка жака кирип кетип атасыңар да. Албетте эл чечет туура. Биз чечпейбиз. Ошондуктан бүт регламентти сактап, мындай туура жол менен кетели деген сунушту айтып атабыз биз. Экинчи микрофон. Мен дагы жогору жакта коллегаларым айтып кетет элем да. Бул жерде чындап бул коллегаларыбызды түшүнсөк болот. Ошол 5 октябрь күндөрү жан талашып бийликке жетпей калып, бийлик талашып жүрүп ушул күнгө чейин бийликке жетпей калып, эми мындай ичиндеги күйүтүнү түшүнсөк болот да. Бул жерде мындай туурусуну мындай айтыш керек. Эл тандагандан кийин ушул конституцияны, президенттик башкаруу 80%. Мына элдин тандоосуна биз баш ийишибиз керек. Анан мына ал жерде биздин комитеттин төрагаларына дагы мындай сөз тийгизип кетип атат. Ар бир депутат бул жерде өз үчүн жооп бериш керек. Комитеттин төрагасын сындап, комитеттин төрагасын оюну айт электе комитеттин төрагасынын оюну айткан туура эмес бул жерде. Ошон үчүн ар бириңиздер мындай сүйлөп атканда абайлап сүйлөңүздөр, урматтуу коллегалар. Birinci mikrofon. Рахмат, талант Турдумович. Мен атымды кесиптешим атап кетти, мен эч кимдин атын атаган жокмун. Мен баш мыйзам боюнча пикирим баштан эле белгилүү. Мен каршы болчумун, бирок мен деле жакшы болсун дейм. Бирок бардыгы мыйзам менен кетсин деген жолду айткан болчумун. Анан болбой эле айтып атпай, бул Момбеков деген тигүүдө чай, мен эч кимге тийишкен жокмун го. Эл билет да кимдин кошоматчы, кимдин саткын экенин. Эл билет, анан 80%, 30%, 80%. Ал Кыргызстандын калкынын 15%. Ал жалпы шайлоочулардын 33%. Карап көрөлү деп 6 миллион калк менен 3,5 миллиондон 1 миллионго эсептеп койсоңор деле болот да, калькулятор менен эле. Анан ак мышыкпы, кара мышыкпы чычканасы бол дейт. Кеп баш мыйзамда эмес, кеп башка мыйзамда. Биз башка мыйзам менен башкы мыйзамды тиркеме катары кабыл алып атпайбы? Мен ушундан айтып атам, эртең Конституциялык палатага бирөө сотко берсе, жокко чыгарып койсо, могу жердеги добуш бергендер эмне болот? Кылмышы козголот да. Конституциялык төңкөрүш жасаган деп. Бардыгын мыйзам жол менен кетсек деле болот эле да. Эмне эле шашып атабыз, кайкыла баратабыз? Мен такыр түшүнбөй турам. Эми мыйзамды мыйзам жол менен кабыл алайык да. Анан бири-бирибизди аласың. Оппозициянын болгону жакшы. Биздин каршы сүйлөгөнүбүз азыркы бийлик үчүн аброй. Анткени айтат, ушундай карама-каршы, ушундай демократ бар экен Кыргыз парламентинде дейт. Кыргыз бийлигинде дейт. Бул президент үчүн дагы, сиз үчүн да жакшы. Талант Турдумович, сиз билесиз да, саясий куйтулук, саясий куугунтук эмне экенин өз башыңыздан өткөргөнсүз да. Аны үчүн биз каршы пикир билдирсек, бизди жаманатты каралай бербегиле. Бул силерге аброй алып келбейт, кайта элди кыжырда келтирет. Биз каршы сүйлөгөндөр өтөт. Кол бутун байлап отуруп көрөт. Кече үйүн арат көрдүбү? Кол койдурду.
Азыр да ошол кубалап келет көрөт. Мына мен бир сүйлөп койдум эле, комитеттин төрагасы менен орун басары келип калды. Булар азыр айтсын, кече мындай кворум болгон, мындай болгондо мен макулмун. Мен мыйзамсыз киргизбегиле, мыйзам менен киргизбей сөз айттым. Анан бири-бирибизге мындай комментарий бербей эле коелу. Кыргыздын эл билет кимдин ким экенин. Рахмат. Şu iki adamga söz bereyин, анан күн тартибине өтсөк. Экинчи микрофон. Рахмат. Урматтуу депутаттар, талаштан так чарлат демекчи туура, мындай такта болуп турганыбыз туура маселе. Бирок мына добуш берүү боюнча айтып кетейин, Талат Турдумович. Регламент боюнча төрагалык кылуучу бул жыйынды алып барат. Ал эми добуш берүүнүн процедурасын көзөмөлгө ала турган атайын комиссия түзүлгөн сессиянын башында. Бул биринчиден. Экинчиден, биз Конституциянын ички маңызын өткөрүп атабыз. Биз бүгүнкү күн тартибинде өткөндө каралганда дагы референдум өткөрүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун талкуулап жатабыз. 66-чы берени регламент боюнча дагы эсептеп кетейин. Экинчи пунктунда тиркеме катары келген ушу долбоор өзгөрүүгө жатпайт деген норма бар. Бул экинчи. Ошондуктан анан эми жай жанаттан болсун Алмаз Жумабекович мына 40 кылып өтө элек, ошол өтүп кеткен киши кол койгон жана башка деп кайра козгоп атасыздар. Алда үй бүлөсү бар, бала бакырасы бар дегендей. Бул маселе ноябрь айында жаңы конституциянын долбоорун демигелеп чыкканда кол коюлган, кол турат. Эми ал кишинин жайына койгулачы мындай. Андан сырткары конституциялык кеңешме түзүлдү, талкуу болду. Бүгүн процедура менен алдыга жыла берели, мындай учурлар болгон. Күн тартибине киргизилип, комитет кече өттү. Мындай айтканда сурамжылоо методу менен. Бул да практикада бар. Ошондуктан биз күн тартибине каралып баштаганда кандайдыр бир суроолор болсо менен талкууга өтөлүп, бүгүн алдыга жыла берсек деген сунушту айтат элем. Рахмат. Рахмат. 4-чү микрофон. Талант Турдумович, регламент негизинде өткөзөбүз. Мен аны туура көрөм. Азыр Жанар Акаев кыйытып мындай айтып кетти да, мен адресиме. Мен бир президенттин дагы баласы болгон эмесмин. Президент мага айткан сындарды мен үчүн ал дары деп коем. Аны коркпой эле айтам, уялбайм андан. Ал киши өзүнүн ыктыяры менен кеткен. Ал киши өз ыктыяры менен кеткен. Биз ага баа бердик. Бирок баласы атасын саткан, бул чоң күнөө. Эч качан унутпагын. Сен ким элең, анан ким болдуң сен. Ошон үчүн мен сага тийишпей сүйлөдүм эле. Сен мындай мага кыйтып сүйлөбөй жүргүн мага. Уктуңбу? Иним. Күн тартибине өтпөйлүбү? Биринчи микрофон. Рахмат. Эми катуу тийип чычалап атканы жакшы. Демек мен максатыма жетип атам, анткени ушул жердеги депутаттарды бир аз ойготуп, намысын келтирип коеюн деген ой эле. Түшүнүп чычалап атышканы мындай жакшы. Бактар Эргеевич, дагы бир жолу айтып коеюн, сизге дары болсун. Бирок дары болбоптур. Мен сиздин атыңызды атабай, сизге комментарий бербегенден кийин сиз ушинтип чыгып алганыңыз туура эмес. Экинчиден, мен ошол убакта Атамбаев менен иштегениме азыр дагы сыймыктанам. Анткени биз болгондо айтып турганбыз. Ошондо силер бул жерде канча мыйзамсыз нерселер болгон унчукпай отуруп. Мен сиздин ордуңузда болгондо вообще чыгып сүйлөбөйт элем микрофонго. Моралдык укугум жок болчу. Улам келген президенттердин этегине намаз окуп, өзүңүз айтып атасыз. Атаңыздын татыктуу уулу боло алган жоксуз керек болсо сиз. Ушул жерде. Сиздин атаңыз ушул жерде депутат болгон. Чыгып алып кайра ата бала деп кайсы башка нерсеге асылып отурасыз, уялбай. Урматтуу депутаттар, бири-бириңиздердин аброюңарга шек келтирбесеңер. Рахмат. Экинчи микрофон. Талант Турдумович,
күн тартибине өтпөйлүбү? Эми мына акыйнеге айтышканды токтотпойлубу? Эми бир-эки эле популисттерди Күн тәртібіне өтөлі. falan turmaz. Bir-эки populistтердин немеси 2'den 3'ten çıksa bula береби? Токтотсун мынандай популисттикти. Сүйлөй турган сөздөр көп өзүчү. Мындай айта турган сөздөр. Мындай бардыгынын өзүнүн жолу болот да. Рахмат. Бактергеш, күн тәртібіне өтпөлі. Анда Бактергешке берем, анан чыкпасаңыздар. Болду, рахмат. 4 микрофон. Иним Жанар, сен айтасың, намаз окутасың. Сен эмне ушу президенттер мен намаз окуган көрдүң беле? Биз намаз окусак өз үчүн окуйбуз. Кудайым деп, биздин мамлекетибиз ынтымакта болсун, элибиз аманчылыкта болсун деп биз өзүбүзгө намаз окуйбуз. Сен эмне же көрдүң мен бул жерде? Кайсы болгон 16 жылы эмне болдуң эле сен бул жерде? Балашка деп, сен эмес белең. Seni bu yüzde östürgen uşu kişi. Seni götürgen uşu kişi. Sen anangın bel koyup, dalın koyup get kalmadın mı sen? Ben bu yerde. Men alarga bir daha prezidentke men mildet koygan emesmin. Bir daha men alарды mında atkaram, bunu jasayım dep aytkan emesmin. Oşun için sen bilip algın kim eken. Sen mına uşu Atambaev'da sen жүргөнсүң uşu yerde namaz okup. Sen uşu atkargan işlerin, aytkan jasagan жұмышта сен атқарғансың сен. Ошон үчүн мага сен мына кылбагын. Акыл үйрөтпөгүн мага. Же далил менен айткын сен. Далил менен айткын сен. Намаз окуган деп коет дагы.